Президенттин катчысы Султанбаевдин сөз эркиндиги тууралуу билдирүүсү. Президенттин катчысы Эрбол Султанбаев Кыргызстандагы сөз эркиндиги боюнча пикирин жарыялады. Ал Кыргызстанда сөз эркиндиги болгон жана азырда бар экенин, келечекте да боло турганын белгилеген. Бирок сөз эркиндиги ар дайым жоопкерчилик түшүнүгү менен ажырагыс байланышта экенин эстен чыгарбоо зарыл. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда эркин медианын ишине эч кандай чектөө коюлган жок болгону бардык жарандарга жана юридикалык жактарга бүгүнкү иштеп жаткан мыйзамды кынтыксыз аткаруу талабы гана коюлуп жатат. Мунун негизинде Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги маалымат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Баткен облусундагы 2022 жылдын 14-17 сентябрь күндөрүндөгү окуялар тууралуу чындыкка кошпогон маалыматтарды тараткандыгына байланыштуу хостинг провайдер тарабынан сайттын ишин 2 айга токтотуу жөнүндө чечим кабыл алган. Мыйзам катаал, бирок мыйзам деген мыйзам деп айтылат Султанбаевдин билдирүүсүндө. Маданият, Маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа сайтынын ишин 2 айга токтотконун 26 октябрда билдирди. Министрликтин расмий маалыматы боюнча бул чара аталган сайтта Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгына каршы келген маалыматтын жарыяланышына 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы чек арадагы окуя боюнча такталбаган маалымат байланыштуу. Булак баракелде. Москвада кармалган Орзайым Нарматова менен активист Илгиз Шаменов Бишкекке алынып келинет. Бишкектеги соода борборлордун биринде унаасында граната табылып, кийин коркутуулар болуп жатканын айтып, Россияга чыгып кеткен активист Илгиз Шаменов Москвада кармалды. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Анын айтымында ал 27 октябрда кармалган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Орзайым Нарматова менен бирге бүгүн саат 15:00 Бишкекке учуп келет. Шаменов алар бийликти курал менен басып алууга шектелип, эл аралык издөөгө жарыяланганын белгиледи. Орзайым Нарматова экөөбүз учуп баратабыз. Бүгүн саат 15:00 Бишкек аэропортунда болобуз. Көрсө биз өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер сыяктуу УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев Москвага өзү келип, бизди экстрадициялоону суранган экен деп жазат активист. Ал белгилегендей, аларга ок атуучу куралды колдонуу менен массалык башаламандык уюштурууга даярдануу беренеси боюнча айып тагылууда. Эскерте кетсек, Кыргызстанда 20-дан ашык активист жана саясатчы башаламандыктарды уюштурууга даярдык көрүүгө шектелип камакка алынган. Кармалгандар буга чейин Кемпирабад суу сактагычын Өзбекстанга берилишине каршы чыгып келишкен. Илгиз Шаменов менен Орзайым Нарматова да Кемпирабадтын Өзбекстанга берилишине каршылыгын билдирип келишкен. Алардын кармалышы активисттерге ачылган. Ишке тиешеси барбы азырынча белгилүү боло элек. Булак Назар Ньюс.